элдер көп келишет экен. Бул жерде туруктуу калк жок. Кышкысын бул жерде 4000ге жакын киши жашайт экен. Ал эми жайкысын, ал эми кышкысын болсо болгону 1000 гана киши ушул жерде кыштап калат экен. Америкада, Антарктидада бул жерде 1978 жылы биринчи жолу ушул Антарктида континентинде бала төрөлүптүр. Ал аргентиналык биринчи адам төрөлгөн. Антарктидада муздун калыңдыгы, моореки жердеги муздардын калыңдыгы 2040 метрге жетет. 2040 метрге жетет. Башкача айтканда бул 2 километр. Ал эми эң эле терең жерлериники бул 4300 метр. 4300 метр тереңдикте муздар жатат экен. Кыштын орточо температурасы бул жерде жазып коелу. Кыштын температурасы -60, -70 градус. Бул көппү же азбы? Абдан көп. Ал эми июлдун орточо температурасы, июлдуку -30, -50 градус. Демек карабашы балдар, кышында -70 градуска чейин суук болсо, ал эми жайында -50 градуска чейин суук болот экен. Эң минималдуу суук Антарктидада -89 градуска чейин болгон. Аны жазабыз азыр. Минималдуу температура -89 градус. Бул көппү же азбы? Бул албетте эң жогорку мына ушундай температураларда темир сынат. Эң катуу дегенибиз биздин темир чорт сынып кетиши мүмкүн экен. Мына ушундай климаттык аномалиялар болот экен. Ал эми азыр биз болсо Антарктида материгинин жаныбары пингвин менен таанышабыз. Пингвин. Муну бул пингвинди кандай пингвин деп коет экен? Император пингвин дейт экен. Император пингвини. Биз император бул Антарктида материгинин эчен кылымдан бери жашап келе жаткан туруктуу жаныбары болуп эсептелинет экен. Бул пингвиндин боюнун узундугу, башкача айтканда бою 122 сантиметр экен. Демек, силердин боюңар менен барабар экен. Салмагы болсо, 35-40 килограмм. 40 килограмм. Демек, бул биздин бир койдун салмагына барабар экен. Пингвин, император пингвини жөнүндөгү маалыматты эң биринчи ким ачкан? Албетте, Беллинсгаузен. Ал биринчи Антарктиданын жээгине түшкөндө булар аларды тосуп алышкан. Пингвиндин өзгөчөлүгү булар океанга киргенде 535 метр тереңдикке чейин ылдый сүзүшөт экен. Ылдый тереңдикке киришет экен. Бул көппү же азбы? Ылдый терең кире алышат экен. Мунун эң өзгөчөлүгү мына ушул болуп эсептелет экен. Ал эми ылдамдыгы болсо булардын саатына 3-6 километр экен. Километр саатына. Мына бул Антарктида материгинин бир уникалдуу
жаныбары император пингвини жөнүндө маалымат алдык. Азыр болсо биз кийинки сыры бул Антарктида материгиндеги айсберг жөнүндө маалымат алабыз. Азыркы кездеги эң чоң айсберг, мына бул айсберг, эң чоң айсберг качан бөлүндү деп ойлойсуңар? Бул 2000-жылдын 20 мартта Антарктиданын четинен жарылып түшкөн да. Кайсы четинен? Росс деген шельф бар, билебиз, Росс шельфинен бөлүнүп чыккан дагы. Бул дүйнөдөгү эң чоң айсберг деп эсептелинет экен. Анын аянты 11.000 квадрат километр экен. 11.000 квадрат километр. Ал эми узуну болсо, азыр силерди таң кала турган маалымат, бул 295 километр экен. 295 километр экен. Туурасы болсо, 37 километр экен. Бул дүйнө азыркы мезгилдеги калкып жүргөн эң чоң айсбергдин бири болуп эсептелинет экен. Анын мына бореки түбүн көрө турган болсок, деңизге чөккөн жагы 200 метр экен. Демек деңизден ылдый 200 метр тереңдикте экен. Ал эми бийиктиги болсо 30 метр экен. 30 метр экен. Мына балдар, бүгүн биз Антарктида материги жөнүндөгү маалыматтарды алдык.